Урматбек Муслимович, сиз жазында өзүңүз убада бердиңиз эле Талас областы боюнча ошол МЧСке тийиштүү техникаларды бөлүп беребиз деп. Ошо бүгүнкү күндө маалымат берип коесузбу? Эмне техникаларды бөлдүңүз? Кандай болду? Азыр эми мына туура айтасыз. Ажерге биз Талас обласына жаңы передвижной механизированный отряд деп жаңы түзүлдү. Аяққа тиешелүү эме бүгүнкү күндө азыр жаңы техникаларды берип коюуга мүмкүнчүлүк жок. Азыр Кудай буюрса күзгө деп дагы күтүп атабыз. Тиешелүү инженердик техникаларды алуу боюнча иштерди. Андан тышкары биз ошол эки Нарын областына ошол эки отрядты түздүк. Дагы передвижной механизированный отряд деп. Андан тышкары ошол эки Ысык Көл областына түзүү мерчеми бар. Анан азыр билесиздер да мына бизде курулуш иштери абдан көп. Жана ошондой эле береге ошо жээктерди бекемдөө иштери дагы аябай көп болуп атат. Ошондуктан эми колдон келген техникаларды бөлүп бердик, азыр иштеп атат. Сиз жазында баягы сел болгон учурда Талас районунда Көк Кашат айылында, Акжарда, Кара Сууда болгондо айттыңыз эле да, өзүңүз убада бергенсиз ушул трибунадан. Мынакей чоң техника бөлүп беребиз деп. Мына бүгүнкү күнгө чейин бөлүнгөн жок. Конкреттүү түрдө айтыңызчы, качан бөлүнүп берилет? Мындай да, азыр биз ошол дагы техникаларды алуу дагы бир этап келатат да, алдыдачы. Кудай буюрса ошол экилердин баары алынып калса, быйыл болбойт. Быйыл Кудай буюрса болуп калар деп үмүттөнүп туралы. Түшүнүктүү. Экинчи суроом болсо, ошол сиздерден ар бир райондордо өзүңүздүн кызматкерлериңиз барбы? Жетекчилер бар, туурабы? Ошолордун кызмат унаалары барбы? Жок, кызмат унаалары баардык жерде камсыз болгон эмес. Анын үстүндө дагы ишти алып барып атабыз. Тиешелүү ошол эки жергиликтүү бийликтин бюджеттеринен дагы каратып алып берип атышат. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү баардык райондордо 100% камсыз болгон эмес. Эми бул кызматтык унаа деп айтылбайт, ал оперативдүү автоунаа деп айтылат. Ошол эки оперативдүү автоунаалар менен толук кандуу камсыз болуп бүтө элек. Талас областы боюнча 4 район бар. 4 райондо бирөөсүндө барбы, жок дегенде? Ооба, бар. Бирөөсүндө эле бар. Калгандарында жок. Калгандарында жок. Туура айтасыз, себеби дегенде мен дагы мынакей жайында эл менен жолугуда ошол жайлоого барганга ошол айыл өкмөттүн унаасы менен барып атат сиздердин сотрудниктериңиз. Ошондо бир караңыздар да. Баардык жактарга берип атсыздар, ушулар менен камсыз кылып берип койсоңуздар, ошол балдар жалдырабай ошо иш кылат эле да. Бактыбек Каныбекович, бул боюнча ишти алып барып атабыз. Кудай буюрса, ошол эки 100% баардык райондорду камсыз кылууга дагы күн келер, Кудай буюрса. Дагы бир маселе, сиз өзүңүз дагы убада бергенсиз, Көпүрө базар айылында, Талас районунда. Ошол жерге пожарный станция куруп, ошол ишке беребиз дедиңиздер. Бүгүнкү күндө дагы жылган жок бул маселеңиз. Жок, ал боюнча азыр мына 19 пожарный частьты салуу иштери башталды, Кудай буюрса. Ал жерге мерчемделген иш бүтөт, Кудай буюрса. Каражатыбыз бар. Каражатыңыз болсо качан башталат? Быйыл башталабы? Быйыл уже кыш келип калды, эми качан? Эми жазда баштайсыздар. Азыр эми ошол тиешелүү жанагы процесстер жүрүп атат. Иштерди алып баруу боюнчачы. Бирок каражатыбыз бар. Сиз жана биздин кесиптештерибиз суроо берип атканда жооп берип айтып атасыз да, элдин мал жаны көбөйгөнгө байланыштуу селдер болуп атат деп. Бул элдин мал жаны кандай тиешеси бар? Жок, мындай деп түшүнсөңүз, ошо мал жандын көбөйүшүнөн дагы жанагы эрозиялар пайда болуп, тебеленип, тапталбай, суулар сиңбей, ошентип тоолордон селдер түшүп атат. Мен ушуну айткым келген. Ошону тактап айтып койсоңуздар, анан туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Так, ишиңизге ийгилик. Талас областы боюнча техникаларды убадаңызга туруп, ушуну кылып берип койсоңуз, урматтуу генерал. Буюрса, бардык областты камсыз кылабыз.